Өлкөдө 45-тен ашык бинардык опциондор жабылды. Булар мыйзамсыз иш-аракеттерди жасаган спекулятивдүү клубдар. Бул жерде виртуалдык оюндар уюштурулуп, ага оюнчулар көп санда тартылып турган. Кылмыш жаза кодексинин 222 беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктуна каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө ыкчам иш-чараларынын алкагында тинтүү иштери жүргүзүлүп, аталган мекемелердин кызматкерлери жана ойногон оюнчулар суракка алынып, компьютердик техникалар дагы алынган. Азыркы учурда Бишкек, Ош, Чүй, Ош жана Жалал Абад областарындагы жайгашкан 45тен ашык мекеме жабылып, тиешелүү иш-чаралар улантылууда. Азыркы учурда тергөө амалдары уланууда. Бинардык опциондор алдын ала болжолдоо жолу менен эң оңой акча табуу жолу болуп саналат. Башкача айтканда, мында активдин баасы арзандаганда сатып алып, кымбаттаганда сатууга болот. Бирок баалар туруксуз болгондуктан акчаларын уттуруп койгондор көп. Бул жакта электронная валюта деп коет. Бул жакта көрүнүп турат. Prime coin бул жакта жазылып турат. Бизде адамдар келип прогноз кылышат. Предстоящий курс валют. Получается, Prime coin мына бул жакта баары көрүнүп турат. Бул жакта мына Prime coin'дин курсу, мына кайсынысы мына болот экен, кандай курс болот экен, алар прогноз кылышат. Бул жактан кассирлер бар. Бул жакта бизде ходячая касса деп коет. Ону басса эле кассир келет. Анан келип, тиги жакта сааттары бар. Терминал кайсынысы номер экени жазылып турат. Келип эле ошо жанынан келип акчасын алып, ошо жактан салып коет. Бул жакка баланс вообще көрүнүп калат канча сом түшкөнү. Бул жакта деген акча салганда мондай клиентское соглашение деген бар. Ар бир гость бул жакта көрүнүп турат полный. Өзү то, что полностью жазылганы бар. Мне клиентское соглашение. Ошону басып, өз каалоосу менен келген адамдар бул жакка. Бул жакка эч кандай заставлять этип алып келе албайбыз. Бирок убактылуу жабылган 45 бинардык опциондор укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча интернет аркылуу виртуалдык каржылык оюндар жана башка ар кандай кумар оюндарын уюштуруп келишкен. Бинардык опциондорду соодалоого жамынып, узак убакыт бою мыйзамсыз иш-аракеттер жүргүзүлүп келген. Эксперттер мындай мыйзамсыз аракеттердин бетин ачуу жана аларга бөгөт коюу коррупцияга каршы күрөштүн бир бөлүгү деп эсептешет. Менин оюмча бул абдан туура, анткени биз көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө көмүскө экономиканын пайызы официалдуу түрдө улуттук статистика комитет берген маалыматтарга таянсак 40%дан ашуун экен. Бул жерде биз ачыкка чыгарып атабыз. Атайын лицензияны алып, алар өзүнүн жумушун жүргүзүш керек. Бул биринчиден, экинчиден түздөн-түз алар салык төлөш керек. Ошол салыктар биздин бюджетке түшүш керек. Үчүнчүдөн, ошол жерде биздин жарандарыбыз барып катышат. Анан катышкандан кийин бир топ акчаларды жоготот. Эске салсак, бир жума мурун Ош шаарынын тургуну опцион соодасында чоң суммага банкрот болуп видеосун жарыялаган. Видеодо виртуалдык оюн ойногон жаран $10 000 жапа чеккен. Учурда бул факты боюнча укук коргоо органдары иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Акмөр Нурдинова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.